Бирок неме лицоңуз башкача американецтерге окшош го. Машина болбогондон кийин бирөөнүн машинасы айдайсың анан өзүбүз. Бул тормозной системасынан деп атат. Как ваш дела? Сервис ачканга кандай документтер талап кылынат экен негизи? Assalamu alaikum урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Бүгүн сиздерге бир жакшы чыгарылыш менен көрүшүүнү туура көрдүм. Көптөн бери видео тартпай, чыгарылыштар чыкпай турган болчу. Эмнеге дегенде анда себептери бар. Азыркы учурда мен окуп жатам, иштеп жатам дегенде, тиричилик деген айтгандар, үй бүлө дегендейчи. Бирок азыркы учурда үй бүлө жок. Негизи тиричилик туугандар. Бүгүн сиздерге кандай бир жакшы бир маанай менен кыргыз мекендештерин бир жеткендиктерин көрсөтүп берүүнү туура көрдүм. Бул жерде менин жанымда Расул байке турат. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Жакшысызбы? Жумуштар кандай болуп атат? Жакшы, акырына. Кудайга шүгүр. Иштеп атабыз акырына. Ушул кыргыз бирөөлөр ачыптыр, ушундай бир устакана деп эле айтып атышат. Анан бүгүн келип калдык. Кош келиптирсиңер. Кош келиптирсиңер. Жакшы эле. Жаңы ачылдык. Буюрса тракторду жасайбыз. Канча дос менен аштыңар буларды? Муну жок, муну 3 дос бала аштык. Азат, Марат, анан мен. Мен атым Расул. Расул. Канча жылдан бери Америкадасыз өзүңүз? Америкада жүргөнүмө уже 10 жыл болуп калды. 10 жыл. 10 жылга жакындап калды. Буга чейин кандай жумуштарда иштегенсиз негизи? Америкада эми каждый иммигрант катары эле баягы официант, такси, тракист болуп иштедик. Ошол, анан траковый компанияларды ачып, 3 бала биригип траковый компаниябызда иштеп атат, Central 5 деп аталат. Анан трактор бузулат экен. Баягы ар кандай ситуация болот экен. Майын алмаштырыш керек экен. Жөнөкөй элечи. Анан шоп керек болду. Анан былтыртан баштап ошо шопту ачтык. Дөңгөлөктөрдү алмаштырыш керек болду. Өзүңүздөр эле трактордо? Анан өзүбүздүн эле трактордо. Анан уже азыр уже элдерге дагы кабыл алабыз да, элдерди дагы. Башка негизи эмне кызматтарды көрсөтөсүздөр? Эми мына ичкерилде жайгашкан экен. Достор, азыр ичкерилге кирип, кандай жумушта иштейт, кимдер иштейт, кыргыздар иштейби же американецтер иштейби баардыгын көрүп чыгайлы анда. Ооба, макул. Бул жакта неме бар экен го? Парковка, бул мисалы келген трактага келген адамдар кандай неме кылышат? Бул жакта биякта моголар парковкалар негизи кардарлар келсе, баягы клиенттер деп коебу орусча. Кардарлар келсе, бияка токтотуп коет, 2-3 күнгө, 3-4 күнгө калтырып койсо бесплатно, ооба. Таштап койсо болот. Ар жакта дагы паркингибиз бар. Аякка деле таштап коебуз, аяк баягы кулпуланат да, кыргызча айтканда. Негизи бул кайсыл жерде жайгашкан негизи адрес кандай? Бул Холстед менен 57 деп коебуз, баягы Саутсайд. Негизи бул жерде иштөө коркунуч эмеспи силерге? Биякта коркунуч деле жок. Негизи эле кыргыздар айтат да, баягындай Саутсайдта мисалы доставка алып келүүдөн дагы коркобуз депчи, мисалчы. Жок, караштар уруп кетет, машинаңды угон кылып кетет деген сөздөр да бар да. Жок, эми биякта местный эле болуп калдык. Мага окшош келгендер тааныбайт негизи мен өзүмдү. Ооба. Биякта эми бизди таанып эле калды. Бирок эми тракка кирип чыкканга оңой да. Бияктан Хайвейден чыктың дагы бул көчөнү алып 95-чи. Кирип кетесиң бияккачы. Тияк тракка калтырып коесуң биякка. Бияк охраняемый зона да. Бул жерде биякты кайтарышат. Кайтарылат. Видеокамералар бар биякта. Машинаңды коюп коопсуз экен да, анда. Таштап 2-3 күнгө деле. 2-3 күнгө, бир жумага таштап коюшат да. Анда Расул байке кирели, ичине көрөлү. Эмне кызматтар көрсөтөсүңөр? Кеттик анда достор. Макул. Байке айтсаңыз, эми бул автосервисти ачуу идеясы каяктан келди негизи? Башында айтып кетпедимби, баягы өзүбүздүн трактор бар болчу депчи. Трактор компанияга өзүбүздүн тракторубузга сервис кылалы деп ушул ишти баштадык да. Анан өзүбүздүкүн оңдоп жүрдүк, бирок башка элдерде келе баштады бул шопкочу. Анан башка элдерге дагы сервис кылып көрсөтүп, жактырып, анан дагы дальше иштейли деп баштадык да. Бул жакта негизи эле эмне кызматтарды көрсөтөсүздөр, ошол кызматтар боюнча айтпайсызбы? Кызматтар ошол май алмаштырабыз, эң эле оңою. Колодкаларын алмаштырабыз, брейктерин, дөңгөлөктөрүн, электричествосын полный жасайбыз. Моторун алмаштырабыз, моторун жасайбыз.
Негизинде трактын эмне жери бузулуп отурбосо баардыгын оңдойсуңар. Баардыгын жасайбыз. Мисалы баягы неме бар го, мисалы жумушта жолдогу бузулуп калган трактор бар го, мисалычы. Ошолор кетип атып жолдо бузулуп отурган болсо, ошолорго да барып кызмат көрсөтөсүңөрбү же кандай? Аларга да кызмат көрсөтөбүз. Ошол 50 майл болсо, ушул жерден баштап 50 майл болсо бизге чакырса, чалса биз барып сервис кылып беребиз. Негизи ошол жерде айтайлы, мисалы 2 баллон жарылды да, мисалычы. Ошону канча неме услугаңар канча болот мисалы? Барып, оңдоп, кайра келгениңер. Эми ал кандай дөңгөлөк салдыртат, баасына жараша болот, бирок бир биякта Америкада бир чалган эле баягы вызовкачы $200 да. Аны биз $170 кылабыз да. Ошо барып келгениңер $170 болот ошо. Жок, бир эле чалып койгон. Анан барып эмне кылабыз? Бир саатына да, саатына. Негизи биздин кыргыз мекендештер деле чалабы ушундай кээде чалып калат, аларга дагы скидка кылып беребиз да дагы. Кыргыздарга скидка беребиз. Эми кечи дисконт кылабыз. Эми тааныш өзүбүздүн балдарга дагы. Бул жерде трактор оңдоп атат экен, эмнесин оңдоп атат? Трак оңдоп башты. Бунун несин оңдоп атат? Бул тормозной системасын оңдоп атат. Как ваши дела? Нормально. Что вы делаете? Сняли чембер. Это колодка же, да? Нет, вот это Это что? штука, это чембер. Это воздушная система. Бул тормозной немеси. Тормозной эме берет да. Воздух берет да, булчу. Барып тебет эскамга. Эскам болсо бул эмени колодканы тебет, колодка болсо драмсты кармайт да. Бул кимдин машинасы? Бул кимдин трактор? Бул биздин компанияда иштейт. Өзүңөрдүн трактор. Компанияда иштейт. Оунер да. Бизде ушундай тайландский дөңгөлөктөрүбүз бар. Кардарлар келсе, ушундай дөңгөлөктөрдү салып беребиз. Баллондорун деле келгенде, мисалы, баягы сырттан алып келбей, өзүңөр эле баллондорун салып бересиңер, өзүңөргө бар экен да? Өзүбүз деле бар, салып келебиз. Андан сырткары вот май алмаштырабыз. Биякта эки түр май, баягы фул синтетик и пол синтетик деп коет. Пол синтетик экөөнү тең алмаштырабыз. Бул жакта дагы бир жолу мен байкагам, мисалы бул жакта кыргыз менен Американын флагын коюп койсоңор да, бул эмне кандай өзгөчөлүк же? Бул кандай десем, Америкада иштеп жүрөбүз да, кыргыз жаран болгондон кийин. Кыргыздардын сервиси дейбиз. Ооба. Жакшы. Андан сырткары дагы биз сварочный жумуштарды да жасайбыз. Алюминий сваркасы, калай сваркасы, темир сваркасы. Бардык баягы трейлерлер бузулуп калат алюминий да. Көбүнчөсүн аларды дагы жамап беребиз. Буну жасадыңыздарбы эмне? Азыр бүтүрдүк ушуну. Бунун несин жасадыңыздар ошондо? Муну бир аз ийилип калган, ошону түздөп кайра асты ийилген окшойт, асты ийилип калган да. Бул темирби же эмне чугун болобу? Чугунный го дейм. Негизи бул жакта канча адам иштейт, канча жумушчу иштейт негизи? Бизде 5 адам иштейт. 5 адам. Ооба. Канчасы кыргыз, канчасы американец? Бирөө Украинадан, калганы бүт кыргыздар. Жакшы. Муну сварщикти ким? Сварщикти кыргыз байкелер кылат да. Биз өзүбүздүн эле жаңы келген мекендештерге да ишке алып атасыздарбы же кандай? Ооба. Сиздин жумушчуларыңыз менен да сүйлөшүп болду. Ооба. Ассалам алейкум, Мадас байке. Жакшысызбы? Атыңыз ким? Урмат. Урмат. Эмне кылып атасыз байке? Бул жакта канча жылдан бери жүрөсүз? Бул жака иштегениңизге канча болду негизи? Бул жерде мурун иштеп кеткем, 7 айдай. Анан башка штатка кетип калгам, башка штатта жашап жүрдүм. Кайра келгениме 2 ай болду. 2 ай. Бул жакта иштеп атканыңызга 2 ай болду? 2 ай болду. Негизи бул нелердин несин кызматын кыласызбы? Механиксизби же баллон алмаштырасызбы, несин? Өзүм көбүнчөсү шофер болчумун да, чоң машинада Кыргызстанда. Анан баягы бизде Кыргызстанда мындай условия жок дейм, баягы машина оңдогонго өзүң айдайсың. Өзүң айдап өзүң оңдойсуң. Оңдогонду билбесең Кыргызстанда көбү деле машинени бере бербейт да. Өзүбүздүн машина болбогондон кийин бирөөнүн машинесин айдайсың. Анан өзүбүз оңдоп көнүп калганбыз. Ошону менен эле бияка келсек ушул жумушта иштеп калдык, ошентип эле оңдоп эле. Кыргызстандагыдай эле. Эми биякта бизде көбүнчөсү чинт этебиз, биякта көбүнчөсү заменада. Жаңы запчасть салып коесуң, ошол оңой. Кыргызстанда бузулуп калган нерсени да кайра жаксап, сваркалап. Бул жакта не жаңы эле алып салып салган экен, эмне кандай?
Жок, эми көбүнчөсү ошондой да, көбүнчөсү замена, потому что биздегидей эмес машиналар, биякта грузовойлор биздегидей 70 км/ч менен жүрбөй, 120 км/ч менен жүргөнгө жараша. Износ болот, уже старыйларды реставрация кылып салган, биякта невыгодно да. Только жаңы саласың. Ошо. Негизи Кыргызстанда эмнелерин кылат элесиз? Машина, жеңил машина же кандай? Жеңил Кыргызстанда жеңил машина кылып жүрүп, анан мындай чоң тракторду оңдогон кандай айырмалары? Эми жеңил машиненики оңойрок дагы, анан арзан да. Чоң машиненики эми оорураак, бирок акчасы көбүрөөк да. Баарыбыз эле акчасына карайбыз да. Азыр несин кылып атасыз азыр? Азыр эми мунун подшипниктерин алмаштырып атабыз. Баллондун да? Бул сил, ошо подшипниктерди износ Ондай болуп калган. эмелер менен кыласыздарбы? Мынакындай май сүйкөпчү. Кадимкидей эле, биздегидей эле, Кыргызстандагыдай. Бир баллонду алмаштырышка канча убакыт кетет негизи ушу подшипнигин алмаштырып атасыз? Негизи мунун жумушу подшипник мунун өзү 2 саат, бул подшипниги менен 3 саат убакыт кетет да, вообще. 3 саат. 3 саат, 3 саат жумушта өзү. Андан да бачым кылып коюшубуз мүмкүн, же андан көпкө болуп кетиши мүмкүн, чыкпай калса. Негизи Америкага келгениңизге канча болду? 1 жыл 2 ай болду. Английский кандай болуп калды? Английский өтө эле слабый, хайбай. Жалаң эле кыргыз турбайбы айланаңыз? Ооба. Сүйлөшөй, эми анча-мынча уже көнүп келатабыз да. Анан үйрөнөбүз да. Жакшы, ийгилик байкан да. Рахмат. Жакшы бүтүрүп алыңыз, 2 саатта бүтүрүңүз. Ийгилик каалайбыз сизге. Анда эмес отургандар дагы не услугалар көрсөтөт, дагы көрөбүз анда. Бул жерде азырында сварка менен дагы жумуштар көрдүм да. Буларды дагы сурайын, анда өзүнүн специалист бар экен, Ооба. Ассаламу алейкум, Мелис байке, кандайсыз? Жакшысызбы? Атыңызды Мелис дешти. Кыргызстандан болот экенсиз. Кыргызмын. Кыргызстандан Бирок неме лицоңуз башкача, американецтерге окшошкон. Жок, кыргызмын мен. Уруумда чистый кыргыздар да. Сиз каяктан болосуз негизи? Мен Жалабаттан болом. Жалабат. Базар. Америкага келгениңизге канча болду өзү негизи? Мен жакында эле келгем бул жерге, келип бул балдар менен таанышып калып, Нью-Йорктон бул жакка келгем, бул жакка чакырып турушкан. Негизи Кыргызстанда сварка кылып элесиз? Кыргызстанда иштедим, Кореяда иштедим, Москвада, Польшада иштеп келдим. Кореяда эмне кылат элесиз? Кореяда корабль заводда иштейт элек балдар менен. Ал жакта ошол 1,5 жыл иштеп келдим сваркада. Калган 6 жыл ошол только Россияда иштеген сваркада. Азыр бул жерде эмне кызматтарын кыласыздар сварка боюнча? Бул жерде ошол алюмин, көбүнчө алюмин сварка кылабыз бул жерде. Заказ келип калат, мында мангалдарды жасайбыз заказдар менен. Бул мангалдар баягы шашлыктарга чыкканда, пикникке чыккандагы немелер окшойт, Ооба, бул шашлыкка жазгы сезонго бул мангал атайын. Бул мына полностью разборный болот бул мангалдар. Мына бутун бүктөп, мына неке сумкага салып алган. Даяр мангалдар да бул. Машинанын багажына катып койгон экен да. Багажга салып койгон эң удобный. Жакшы. Моуну да жасадыңызбы өзүңүз? Ооба, анда өзүм жасагам. Бул боюнча кандай жасадыңыз? Бул негизи бундайларды Кыргызстанда жасай белесиз негизи? Ооба, буларды Кыргызстанда жасайт мен. Буларды жасап, Кыргызстанда жасап жүргөм өзүм. Буга шашлык да пышырса болот, стейк да пышырса болот да буга. Универсал. Өзүбүздүн вариант менен жасалган бул. Негизи ушуну жасаганга канча убакыт талап кылат ушуну? Эми жакшы жасасам өзүм эми кандай десем, 3 саат, 4 саат. 3-4 саат эле ушуну жасаганга убакыт жетет негизи. Негизи Кыргызстанда мурун кайсыл жерлерде иштедиңиз? Не болуп иштедиңиз? Мен Кыргызстанда чынын айтсам 15 жылдан бери Кыргызстанда иштеген эмесмин. Только чет мамлекеттерде иштеген. Россия, Польша, Корея, акыркы жерим ушул Америкада. Деп ойлоп атам мен куда. Бул жактан да кетип калгам Канадага дейсиз. Ушул жерден кетебиз эми куда кааласа. Негизи бул өнөрдү кайдан үйрөнгөнсүз сварканы? Мен досум иштечү сваркада, ошонун артынан иштеп, ушул 2015-жылдары ошол артынан иштеп, ошондон үйрөнүп, анан өзүм чыгып кеткем жеке.
Негизи эле трактын жумушун кыласызбы негизи? Траксын Бул жерде өзү ооба трак моундай трейлердин алюминдердин сваркалабыз. Ошолар келишет. Сынып келет, мисалы бир жерлерде ошоларды бүтүндөп, оңдоп. Мынаны кылган окшойсуз то, Мынаны сиз Буну да сүзүп келген экен, кыйшыйып. Буну да түздөп, оңдоп, уже даяр алып кеткен. Бунун эмнесин кылдыңыз сиз? Эмнесин сваркаладыңыз? Бул ылдый жагын урган ол жерде. Бул жака кирип кеткен ушунча. Буну башкадан жасап, өзү сваркалып кесип, полностью кайра ордунда заводской кылып, кайра жасап койдук. Буну ошо алдындагы немеси го? Бул алдындагысы кемер. Негизи эле бул жактагы неменин трейлер болобу, башка болобу, бардыгын сварка ишин сиз кыласыз. Сварка ишин бардыр мен. Негизи кандай экен, Америка жагып атабы? Жаңы эле келдим деп атасыз. Америка эми болот, Кудайга шүгүр. Акчасы кандай экен? Акчасын жакшы эле төлөп берип атышпы? Акчасы шүгүр жакшы. Негизи Москвадан Кореяда иштедим деп атасызбы? Ошо айырмасы кандай экен? Ошо мисалы Корея менен Москва бул жактын айырмасы. Акчасы боюнча. Акчасы боюнча бул жактын кыйла разницасы бар. Америкада бул Америкада кичине баары көбүрөөк. Кореядан эмнеге келе бердиңиз? Кореяда кандай? Кореяда просто неме болуп калган, карантин болуп калганда. Мен отпускада болчумун как раз ошол убакта Кыргызстанга кеткенимде, анан карантин башталып кетип, ошол менен кайра бара албагам. Качан Кыргызстанга үй бүлө биякта да? Үй бүлө жок, Кыргызстанда үй бүлө. Кудай кааласа жакынкы 1-2 жылда барабыз эми. Кудай кааласа же бул жака келет. Негизи жеңем сагынып баштадыңызбы? Эми күндө эле телефондо пока эмне келдик. Сагынса эртең эле кетип калбайбы? Негизи туугандар бул жакта ошо үй бүлөнү сагынуу деген нерсе кандай десем, аябай актуалдуу нерсе турабы? Убакыланда байке ийгилик, ишиңизге ийгилик. Кыргыздарга кызмат кыла бериңиздер. Биз дагы нерселерин көрөлү да. Бул элаймент машина, бул развал хождение кылышат чоң тракторго. Азыр Володя жаңы баштап атат, бул трактордун эмесин дөңгөлөктөрүн бүтүрүп. Баягы очтору туура келет да, булар точный, лазерный да. Бир да эме ошибка кетирбейт булар. Американский производство Hunter. Бул эмне ошондо баягындай Кыргызстанда развал баягы ямага кирип коесуң ошондой экен да бул, Ямага кирип коет, ооба. Бул бирок бул өзүнүн эле баягы бул машинка саткандар лазер менен эме кылып кетишкен, өлчөпчү биякта. Бул түз турат да азырчы. Ошого жараша эле салып туруп, компьютерди включать эткенде ал өзү эмесин берет. Уровенч. Мындай ылдый кыл, өйдө кыл депчи. Та установка кылып баштады. Баштаптыр. Муну коет дагы. Баллонго эле тагып, бияктан компьютерден регулировка кылат, анан ошибка берсе, бул очту жылдыр дейт да, мындай. Ары беричи. Ошого жараша очту жылдыртып түздөйт да. Ошо баягы эле развал да, ооба. Бул бирок чёткий бул баягы лазерный болгон үчүн баягы эме чёткий беришет. Баягы баллондорду жасалып чыккандан кийин башка болгон эмне үчүн обязательно кылдыш керек деп айтып калды. Обязательно кылыш керек. Дөңгөлөк алмаштырдыңбы? Обязательно элемент кылышың керек. Негизи жеңил машина айтышат го, мисалы баягы Кыргызстанда Кудай бергенде кылабыз го. Ооба. Ходовой кылып чыккан обязательно неме развалга кирип кой депчи. Ошондой эле, точно эле. Просто англисче ат экен да, туугандар болчу. Элемент англисче ат. Андан сырткары, элементтен сырткары бизде дагы биякта балансировка бар. Ошол эле компания Hunter. Бул дагы точный кылат, баягы дөңгөлөктүн баягы айланганда баягы бирдей болуш керек да, бардык эмесичи. Ошону балансировка кылат. Балансировка кылат, ооба. Бактан түшүрүп койгондо айлана беле? Ооба. Бул ушул негизи ушул аппаратуралар канчадан? Именно ушуну эле айтыңызчы, ушуну канчага алгайсыздар негизи? Бул өзү эле где-то өзү эле 25 000 доллар турат. Тиги развалчы? Тиги где-то 55 000 доллар турат. 55 000. Ооба. Негизи эле ушул шопту ачканга канча акча неме короттуңуздар? Канча акча короттуңуздар? Бир калп айтпайын, бир общий эме алганда бир 200дөй кетет да. 250 ушундай. Ушундай неме аппаратура аласың, май алмаштырган, сварка деген. Андан сырткары вот домкрат бар, эме көтөргүчтөр бар, күлүчтөр. Ооба. Парстарды алыш керек болот, запчастьтар. Өзүңүздөр канча кетти ошо? Өзүңүздүкүн айтыңыздар ушул ачканга. Ошол 250 керек болду да. Негизи ушул 250-ни канча жылда чыгарабыз же чыгарып койдуңуздарбы? Жок, чыгара элекпиз пока.
иштеп атабыз. Пландар бар. Пландар бар Кудай буйрса. Өзүң көргөндөй Өмүрбек, биякта биз сейфтини аябай карайбыз. Биякта Америкада билесиң өзүң. Дөңгөлөк алмаштырып үйлөтүп атканда мындай кейчтерге салабыз да обязательно. Чтобы балон атып кетпеш үчүн да. Баягы коопсуздук үчүн. Коопсуздук үчүн. Буга не кандай кыласың? Ошондой балонду ичкерге саласыңдар. Ичине саласың дагы, анан бул автоматически эмеге коюп койгонбуз, уровеньнечи баягы канча PSI бериш керек. Ошого жараша салып коесуң, өзү үйлөтүп коет. Өзү үйлөп туруп эле таяр болгондон кийин бул жактан ала бересиң, бирок негизи баягы атып кетпеш үчүн, башка неме болбош үчүн да. Ооба. Жакшы, мыкты. Эмесе жүрү дос балдар менен тааныштырайын. Чоң иштеген. Сиздер менен партнердик окуучулар. Ооба. Сиз менен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыздарбы? Жакшы, кантасыздар? Жумуштар кандай болуп атат? Жакшы. Атыңыз ким? Меники Азат. Азат? Марат. Өмүрбек. Жумуштар кандай болуп атат байке? Жумуштар жакшы. Кыргыздар Америкада болуп кетти деген сиздерби эмне? Иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Кыргыздар иштеп атабыз. Негизи эле кыргыздар акыркы учурда ошо трак компания, ушундай кафе ачкан кыргыздар көбөйдү негизи. Ооба, кыргыздар көп. Аябай келип атат, ачып атат, иштеп атат. Бири-бирибизге жардам берип атабыз дегендей. Негизи Расул байке менен сүйлөштүм да мен буга чейинчи. Анан партнерлорумда сиздер менен дагы сүйлөшүп, негизи эле ушундай бизнести азыр мына жаңы келип аткан кыргыздар негизи эле ушуну ачам деп кыялданып жүргөндөр канча менен баштаса болот экен негизи айтыңызчы. Эми баштаса дегенде көп убакыт керек. Тарбия, тажрыйба керек. Анан бир жылдын ичинде ачса болот. Негизи канча акча мененби? Канча акча? Бир 100-тün тегерегинде 100 миң менен ачсам болот. Азыркы ишиңиздер кандай болот? Клиенттер кандай келип атат? Жакшы, клиенттер акырындап келип атат. Бизди элдер таанып атат. Ушундай дос аркылуу тааныш билиштер келип атат дегендей. Силерге рахмат ушундай келип кеткениңерге. Көбүнчө эле кайсы улуттагылар келет? Мисалы, кыргыздар келеби же? Көбүнчө аралаш. Кыргыздар ошо бири-бирин айтып эле келип атат азыр. Анан бүт ошол ар кандай улуттар. Американецтер деле бар, таджиктер деле бар, орустар, бүт эле. Жакшы. Ийгилик байке, ийгилигиңизге ийгилик. Марат байке, сизден сурагым келип атат да. Бул ушундай неме автосервис дейм, мисалы трак компания экен, эми трактарды өңдөтүп кетсеңер жагандачы. Кандай жерлерге ачса мындай ыңгайлуу, мисалы клиенттер көп келет сыяктуу, мисалы хайвейдин боюнабы же мисалы даунтаун жакабы, кандай ошол боюнча айтыңызчы. Эми биз биякта эмне себептен ачылган? Биздики мындай конкретно биякта план болуп ачабыз деген ой деле болгон жок да. Эмнегедир биринчи бизде компания болду, жана айтып кеткендей эле. Ошол паркингде биринчи паркинг болчу. Чоң тетиги жакта көрсөткөндөй килеген паркингибиз бар. Анан кийин ошол эле тракторубуз бузулуп атат жолдо, тиякта биякта болуп шап ачыш керек. Шап деп анан биякта орун болуп калды, бизге предложение болду. Ошондой орун бошоду. Биз анан ошону азыр мына досторубуз бирге кеңешип неме кылып тракторубузга анан кийин шап керек экен деп. Шап деп биякта англисче шап деп коет, эми трактор ошого эле оор жүк машина ташуучулардын ремонт жасаганы. Ошентип анан кийин биякта ошол себептен ачылды да. Эми көбүнчө азыр эми хайвей жактарда эле ачса жакшы болот. Эмнегедир эми көбүнчө трактор эми хайвейде жүрөт да. Хайвейден анан караса деле ошол жакын арада тетиги городдун ичине кирбей эле ошо хайвейдин жанында шаптар болсо ыңгайлуу болот да трактористерге. Эми мына азыр бул жерде азыр таанышып кеттик. Бир 5тен ашык неме усталар иштейт экен да. Ошолордун айлык маяналарын кандай кылып бересиздер сиздер? Мисалы, бир баллон жамаса ошодон процент кылып бересиңерби, же кандай кылып бересиңер ошону? Айлыктар болсо бизде $35-40 саатына алат. Саатына 35. $35-40 саатына алат механиктер. Анан кийин главный менеджер механик бар да. Ал болсо эми анын айлыгы эми мындай божомол менен айтса бир 2-2,5 болот жумасына. Саатына карата ал деле. Жумасына 2,5-2. Жумасына. Тиги механиктер ошо $35-40 саатына. Эми сааты канча саат иштедин? Негизи бир күндө канча саат иштейсиңер силер?
Биз өзү графигибиз понедельниктен субботага чейин иштейбиз. Суббота обедке чейин. Кээ бирлерде. Эми кээ бирде болуп калат, эми биздин эле ошо досторубуз суранып калат, тракты мына понедельникке жүктү жеткириш керек деп, анан кийин айла жоктон жардам берелик деп калып калабыз. Кечки малка чейин. Жакшы байке. Офисиңиздер дагы баягы мен буга чейин бир айтышыңдар менен сүйлөшкөм да. Алар офис жок эле ошо элдер менен, жумушчулар менен, окуучулар менен иштеп жүрүп экен андай бир немеде эле отурупчу. Силер өзүңөр билсе кандай офисиңер бар экен, кайда иштеп турат дегендей. Сонун экен, комфортный жерде иштешет экен. Ооба, өзүбүз салып алганбыз бул офисти да. Мына Расул инициатива берип, досубуз ошо кой бир офис керек экен деп биякта. Бул жакта кагаз жумуштар менен иштейсиңер да, мисалы ким келди, ким канча төлөдү, Ооба. Биякта эми көбүнчө ошол инвойс деп коет, ошол эмне канча чыкты, тиги жакта Азат деген дос балабыз ошол немелерди карайт, сейфти ошол кагаздардын безопасности. Жакшы. Ийгилик байке, ишиңиздерге ийгилик. Өркүндөп өсөрүңүздөр, будан дагы чоңураак шопторду ачып, кыргыз элине кызмат кыла бергиле. Ийгилик анда. Трактор бузулуп келгенде бизге первый необходимыйлар керек болуп калат бизгечи. Ошон үчүн биз алып койгонбуз. Чембер, драмс, дөңгөлөк, диска, колодка, батарея, аккумулятор. И анан флетбедтердин эмелерин, парстарын алып койгонбуз, баягы эквипменттерин да. Ремендер ошолордук. Аккумуляторлар да бар. Аккумуляторлар трактордук. Могу ушу трактор аккумулятор ушундай болобу? Ар бири ар кайсы ваттка жараша болот, 4төн кетет, 8ден кетет да. Ошол. Да. Биринчи келгенде тез жардам дегенде эле экен. Тез жардамга келди, муну бузулуп калды дедик, салып бердим, кетти да. Ошолор. Булар траковый эмеде, трак бизнесинде, тракшоп болгондон кийин булар необходим да, керек да. Ошол эле элаймент, шакс, брейк, чамберс, колодка, драмстар баары керек нерселер. Көбүнчөсү ошолого кайрылышат да. Расул байке, айтсаңыз, эми ушул жерде мисалы автосервис ачканга кандай документтер талап кылынат экен негизи? Шаардан лицензия алышың керек, баягы ар бир шоп ачыш үчүн өзүнүн зонингдери бар. Ошол зонингке жараша лицензия аласың шопко. Анан ар бир механик өзүнүн сертификаты болуш керек да. Механик оңдоочу деген. Баягы suspension же мотор жагынбы, ошол жараша сертификат алыш керек. Негизи ал обязательно окуп алыш керек бекен? Окуп алыш керек, ооба. Азыр мына сиздерде иштеп аткандар окуп алышкан. Окуп алышкан, ооба. Бул жер сиздердин паркингиңиздер окшойт, Ооба, биздин паркинг где-то 300-400 трак бата тургандай паркинг биякта. Өзүбүздүн да көрүп аткандай өзүбүздүн тракторубуз бар биякта. Бул жерде канча трактыңыз токтоп турат азыр? Биякта азыр 2 токтоп турат. Тияктар 3, андан ары уже калгандары иштеп жүрүшөт. Бул жака сиздин өзүңүздөрдүн трагыңыздар, Ооба, компаниянын трагы. Жакшы. Анда эмесе достор, ушун менен биздин бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Бүгүн ушундай акырына чейин көрүп бергениңизге сиздерге чоң рахмат. Биздин кийинки чыгарылыштардан жолукканга чейин аман болуңуздар, сак саламатта туруңуздар. Бирок неме лицоңуз башкача американецтерге окшошкон. Машина болбогондон кийин бирөөнүн машинеси айдайсың, анан өзүбүз. Бул тормозной системасын оңдоп атат. Как ваш дела? Сервис ачканга кандай документтер талап кылынат экен негизи?